Бакыт дебейм мына мындан башканы. Балдар менен өткөн өмүр гүл өмүр. Бар болуңуз эжей деген сөз үчүн. Мен мектептен кетким келбейт бир өмүр. Мен Кутубаева Гүлбайра Сатибековна 1990 жылы 27 декабрда Алабука районундагы 1 май айыл өкмөтүнө караштуу Кара Өңкүр айылында жарык дүйнөгө келгем. Аталган айылда номер 30-орто мектептин босогосун 1997 жылы аттап, 2008 жылы мектепти аяктадым. Ошол эле жылы Ош шаарындагы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун гуманитардык факультетине англис тили адистигине окууга тапшырдым. 2013 жылы окууну ийгиликтүү аяктадым. Мен өз кесибим боюнча эмгек жолумду 2013 жылы баштадым жана азыркы учурда Алабука районунун Падек айылындагы Токтосун Жоробаев атындагы номер 9 жалпы орто билим берүүчү мектебинде англис тили мугалими болуп эмгектенип жатам. Педагогикалык стажым 12 жыл. Менин максатым англис тили аркылуу окуучуларымдын дүйнөсүн кеңейтүү. Англис тили аркылуу дүйнөнү ачкан, өзүнө ишенген глобалдуу жаран тарбиялоо. Англис тили бул жөн гана сабак эмес. It is the language of opportunities, science, technology and global connection. Language means freedom. Тил бул эркиндик. Анткени тил билген бала чегара билбейт. Мен мугалим өнүгүүдөн талбаган, жан дүйнөсүн өз ишине арнаган, ар бирине англис тилин үйрөтүп, окуучуну келечекке камдаган. Мугалимдик мен үчүн жөн гана жумуш эмес. Бул жаш муундун тагдырына жоопкерчилик менен кароо. Ар бир сабагымды окуучуларымдын дүйнө таанымын кеңейтип, аларды заманбап технологиялар менен иштөөгө жана эркин ой жүгүртүүгө багыттайм. Менин максатым билимдүү гана эмес, адептүү, мекенчил инсанды тарбиялоо. 12 жылдык билим берүү тутумуна өтүү бул жөн гана мектепте окуган жылдардын санын көбөйтүү эмес. Бул билим берүүнүн мазмунун жана философиясын түп тамырынан өзгөртүү. 12 жылдык билим берүү шартында англис тили сабактары окуучуларга глобалдык дүйнө менен байланышууга мүмкүнчүлүк берет. Бул шартта мугалимдин ролу эски салттуу ыкмалардан заманбап ийкемдүү модельге трансформацияланат. Мурда мугалим билимдин жалгыз булагы болсо, азыр ал окуучуга маалыматтардын океанында туура багыт көрсөтүүчү адам. Ошол сыяктуу эле мен да 12 жылдык билим берүүдө окуучуларга даяр жоопторду бербестен, окуучуну изденүүгө, суроо берүүгө жана маалыматты талдоого үйрөтүп, окуучунун өз алдынча билим алуу жөндөмүн өстүрүп жатам. Окуучуларга сабак өтүүдө командада иштөө, сын көз караш менен ой жүгүртүү, коммуникация жана эмоционалдык интеллект жана башка интерактивдүү усулдарды колдоном. Ар бир окуучунун өзүнө жараша кабыл алуу жөндөмү бар. Ошого ылайык сабактарымды өзгөчө ыкмалар менен өтөм. Мисалы, топтук жана жуптук иштер аркылуу окуучуларымдын ынтымагын бекемдөөгө багыттайм. Сүйлөтүү методикасын колдоном, ролдоштуруп аткаруу, диалогдор, STEM элементтерин жана заман талабына ылайык санарип платформаларды пайдаланып, сабактарымды кызыктуу кылганга аракет кылам. Айды карай, күндү көздөй барышат, жылдыздарга кызыл желек жабышат. Ким болсо да эң биринчи билимди жөп жөнөкөй мугалимден алышат. Мен англис тили мугалими, келечек менен бүгүнкү күндүн ортосундагы көпүрө болууну кыялданган инсанмын. Мугалим окуп турбаса мугалимдиктен калат. Андыктан ар кандай семинар, тренинг, курстарга катышып, өз билимимди өркүндөтүп келем. Өз билимимди өркүндөтүп, жаңыртылган билим берүү программасын терең өздөштүрүп, сабактарды заман талаптарына ылайык өткөрүүгө тырышам.